Биз акыркы убакта муктаж болуп интернеттен жардам сурагандарды аябай көп көрүп жатабыз. Бирөөгө үй жетпейт, бирөөнүн баласы менен көчөдө калган, бирөөгө продукты жетпейт, бирөөсү ооруп ага муктаж, жана мечиттердин алдынан кайры сурагандарды көрүп атасыздар. Айтор кыргыз эли жапатырмак жардам берип атабыз, бирок биз убактылуу жардам менен бул маселени таптакыр чече албайбыз, бул көйгөйдү чече албайбыз да. Бул маселени түп тамырын чечиш үчүн эң биринчи биз башкача ойлонушубуз керек, эң биринчи биз биригишибиз керек жана башкача кадамдарды кылышыбыз керек. Бул маселени чечиш үчүн жада калса мамлекеттен 1 сом албай чечип койсок болот. Албетте мамлекеттен болгону колдоо керек жана элдин колдоосу керек. Эми бул маселени кантип чечсек болот? Биз баарыбыз билебиз, Кыргызстанда Яндекс Такси деген тиркеме иштейт. Бул Яндекс компания, бул орустардын компаниясы. Ошол Яндекс Такси тиркемеси Кыргызстанда күнүнө орточо эсеп менен күнүнө 10 миллион сом иштейт. Айына 300 миллион сом. Жылына 3,5 миллиард сом акча иштейт жана ушул акчалар Кыргызстанда калбай, Кыргызстандан сыртка чыгып кетет. Тилекке каршы биз андай акыбалда эмеспиз. Ошол ресурсту, ошол канча деген миллиард акчаны сыртка чыгарып жибергенде биздин акыбалыбызды өзүңүздөр билесиздер. Bundan деле Яндекс компания туура түшүнсө болот. Кедей деле болуп кетпейт. Яндекс компаниянын өзүнүн капитализациясы миллиард жада калса Кыргызстандын акчасынан да көп. Ошондуктан бул акчаны биз өзүбүзгө калтырышыбыз керек. Мен Кытайда болгом. Жада калса экономикасы алдыда турган Кытай мамлекетинде бир дагы чет мамлекеттик тиркемелер иштебейт. Ал жакта WhatsApp, Facebook, YouTube, Google, Яндекске окшогон тиркемелер иштебейт. Жалаң Кытай мамлекетинин өзүнүкү же Кытай жаранын тиркемелери иштейт. Кытай мамлекети буну дагы түшүнөт. Бул аябай чоң акча, аябай чоң ресурс жана аябай чоң таасир. Ошон үчүн биз ушул башка мамлекетке чыгып кеткен акчаларды өзүбүздүн мамлекетке калтырышыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө. Эгерде алдыга жылабыз десек. Мен бир эле Яндексти айтып атам. Башка дагы көп да, Лалафо бар, Glovo бар, башка дагы тиркемелер бар да. Эгерде Кудай буйруп же мамлекет колдоп, эл колдоп ошол Яндекске окшогон тиркемени өзүбүз ачып алсак, ошол чыгып кеткен миллиард акча, 3,5 миллиард акча бул өзүбүздүн мамлекетке калмак, өзүбүзгө калмак да. Ошол акчадан 20% бул компанияга кетмек, өзүн камсыз кылганга жана өнүккөнгө. 80% элдик фондко түшмөк. 80% бул 2,5 миллиард акча. Мисалы үчүн сиз 1000 сом таксиге коротсоңуз, ошонун 200 сому компанияга түшмөк, 800 сому бул элдик фондко түшмөк да. Сиз эч кимге жардам бербей эле өзүңүздүн жумушуңузду бүтүрүп, биринчиден, экинчиден өзүңүздүн мамлекетке жардам берип жатасыз да. Эми ошол фондко түшкөн 2,5 миллиард акча кантип бөлүнмөк жана кайсыл тармакка? Биринчи, илим жана билимге 10%, бул 283 миллион сом жылына бөлүнмөк фонддон. Таланттуу окуучуларга, таланттуу студенттерге, таланттуу мугалимдерге, ошолордун чет мамлекетке окуп келишине ушундай бир стимул болмок да. Анткени биз илим, билим менен чоң мамлекет менен тең тайлаша алабыз. Илим, билим менен биз алдыга жыла алабыз. Илим, билимсиз биз эч жакка жыла албайбыз, эч кандай жарыша да албайбыз. Экинчи, жаңы технологияларга жана жаңы ачылыштарга 10% бөлүнөт. Бул 283 миллион сом. Бул бизде көптөгөн жаңы технологиялар чыкмак, ачылыштар жасалмак. Анткени бизде дагы кыйын адамдар көп, просто каражат жоктугунан, колдоо жоктугунан чыга албайт да. Үчүнчү, жаратылышты коргоо боюнча. Жаратылышты өзүңүздөр билесиздер, кандай бизде жаратылыш булганып жатат, мөңгүлөр сейрип атат, жайлоолор деградация болуп атат. Ошолорду коргоого 10% бөлүнөт. Бул дагы 283 миллион сом. Биз жаратылышты сактап, келечек мунга өткөрүп беришибиз керек. Антпесе биз жаратылышты жогото алабыз. Төртүнчү, тарых жана археологиялык иштерге бөлүнмөк. Кыргызстанда миңдеген кыйын адамдар бар, тарыхты изилдеген. Миңдеген археологдор бар. Иш кылайын деп, бирок каражат жок, колдоо жок, иш кыла алышпайт. Көптөгөн казылып кеткен, казылган экспонаттар, мисалы үчүн көбү чет мамлекетке сатылып кетет. Мен өзүмдүн башымдан өткөн бул ишти жакшы билем. Андан тышкары ишкерликтерди колдоо боюнча дагы 10% бөлүнмөк. Бул дагы 283 миллион сом жылына.
бул туризм багытындагы же бир идеалдуу бизнестерди кылгандарга, иш кылам дегендерге акча бөлмөк, эл өзүбүз колдомокпуз. Анткени банктардын проценти чоң азыр. Банктар эгерде залог жок болсо эч кандай акча бербейт. Фонддор дагы ошондой. Гранттар эми как лотерея сыяктуу бирде болот, бирде болбойт. Ошон үчүн биз ошол фонддон 10% бөлүп өзүбүздүн ишкерлерди колдосок, көптөгөн жумуш орундары ачылат. Кыргызстан экономикасы дагы бир алдыга жылмак да. 6-нчы бул медициналык тармакка бөлүнмөк. Бул дагы 10%, 283 миллион сом. Бул ооруканаларга салынганга, ФАПтарга, кимде ким дарылоого муктаж болгондорго, дары алганга да бөлүнмөк. Көптөгөн муктаждарды жаап кетмекпиз. Ошол жанагы фонддун ичинен эле. 7-нчи калган 40% бул миллиардка жакын акча, 1 миллиардка жакын акча үй жокторго, көп балалуу болгондорго ошол жактан акча бөлүнүп, үй алып берилмек. Көрдүңүздөр, кичинекей эле бир кадам менен, кичинекей эле бир чечим менен көптөгөн муктаждарды чечсек болот. Бир эле тиркемени айтып атам, калган тиркемени айткан жокмун. Мисалы үчүн Лалафо жана башкаларды айткан жокмун. Канча миллион деген акчалар кетет. Мен Яндекс Таксинин ордуна эле бир өзүбүздүкүн ачып алайлы. Ошол түшкөн акчаны фондко түшүрүп, ошол жактан өзүбүз колдойлу. Анткени өзүбүз жардам бербесек, бизге эч ким жардам бербейт. Жада калса Куранда жазылган: коом болобу же адам болобу өзүнүн акыбалын өзгөртмөйүнчө, абалын өзгөртмөйүнчө мен ага жардам бербейм деп. Бизге тилекке каршы эч ким жардам бербейт. 30 жылдан бери билесиздер. Андан тышкары 80% бул фондко түштү да, 20% компанияга түштү да. Ошол 20% компанияда бул 8 миллион доллар акча болот экен. 8 миллион доллар ошол башка дагы тиркем ачылмак. Башка дагы тиркемелерди ойлоп чыкмак, может дүйнөгө таанымал. Ошондой эле айдоочуларга электромобилдер пайызсыз 5 жылга лизингке берилмек. Айдоочуларга дагы аябай плюс болмок да. Балким Бишкектин абасы дагы кичине болсо дагы таза болмок. Эми бул долбоорду ишке ашырыш үчүн баасы бул $1 миллион. Бул ишке $1 миллион деле аз. Эгер мамлекеттен да колдоо жок болсо, мамлекет өзү да иштетпесе, анда айла жок. Эл өзүбүз биригип болгону 100 сомдон, миллион адам 100 сомдон чогултсак, ушул иштерди кыла алабыз. Биз бул даже жада калса тамеки дагы 100 сом турбайт. Бир самстан отказ кылсак, миллион адам. Эмне деген иштерди кыла алабыз, жана эмне деген өзгөрүүлөрдү кыла алабыз. Эгерде буну да кылбасак, анда биз билбейм анда кандай жол менен өнүгөбүз. Ошондон баарыңыздарды дагы бир сыйра карап көрүп, ойлонууга чакырам. Жаман негатив комментарий жазгандан алыс болуңуздар. Жазсаңыздар жазыңыздар, бирок жазардан мурда ошол видеону 1-2 көрүп, ойлонуп, эсептеп, изилдеп көрүңүз да анан жазыңыз.